Өзің определяешь. Қанша определять етесіз? Асфальт менен перекрытие. Қана линия қана. Линия қана чиілбесе мен қандай апарат? Оқытайын. Сіз линия чие албаған жерге қандай ГАИ сізге дислокация береді? Бергел правиланы көрсөтөйүн. Сен жакшылап даярданып жүрбөйсүң. Біз аябай даярбыз. Сіз аябай жақсы білем. Сілердің кылып аткан ишиңерди аябай жақсы білем. Биздин Дислокация боюнча. Канча аренда төлөнүңөр? Ушул жерге канча төлөнөт? аренда төлөнбөйт. Неге төлөнбөйт? Кимге төлөйсүңөр силер? Төлөнбөйт. Бул айыл өкмөттүн жери? Компания өкүлдөрү ар кайсы кычыктан кайсы айдоочу кандай ылдамдыкта келип камерага түшөөрүн аңдып отуруу менен алек болууда. 3 буттуулар мыйзамсыз турат шаардын ичинде. Бир дагы сом төлөбөйт. Жол коопсуздугу кызматы ошого акысы барбы? Сиз шаардын аймагындагы жерлерди аларга берип койгонго. Аны деген архитектура өзүнүн жумушун бериш керек, заключениесин жасап туруп, анан ошол жер бош эмес, жайгашканга болобу болбойбу деген заключениесин бергенден кийин, анан биз ошондон кийин карап баштайбыз. Азыркы күнү андай заключение архитектурадан берилген эмес, биз менен келишим түзүлгөн эмес. Мына, урматтуу көрөрмандар, жанагы 3 буттуу камералар мыйзамсыз турат дегенге мына далил биздин шаар кызматы айтып атат. Бүгүн ошолордун 100 миңдеген түзгөн айып пулдары мыйзамсыз. Көрөрман, Вега компаниясы кыргыз өкмөтүнө эч кандай ижара акысын төлөбөстөн мыйзам бузуу менен мыйзамдуулукту талап кылып жаткандыгына, шаар тургундарынын өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч жаратып жаткандыгына, журналисттерди соттоп доого жыгып жаткандыгына бир гана сиз баа берип чечим кабыл алыңыз. Ал эми биз болсо коопсуз шаар долбооруна каршы эместигибизди баса белгилөө менен коопсуздукка жамынган шылуун ууруларга укуктук баа берүүнү укук коргоо органдарына жүктөйбүз. Урматтуу президент, көрсөтүүнүн башында сизге кайрылуу менен баштадык эле, аягында да кайрылабыз. Сиз да бирөөгө карызсыз. Ал төңкөрүштөрдө, шайлоолордо, референдумдарда сизге добушун берген эл. Дал ошол элди бир уч топтун эзүүсүнөн куткаруу бүгүнкү күндүн талабы. Саламатта болуңуздар.